Aldabайм, бүт алдап бүттім. 5'inde koyup berem dedim. Болды? Dedim yok. Неге? Yok çok. Жоқ, бірақ болды. Video kırmızı kırmızı olsun. Ne? İlk video çıktı da. Video tatpayla olsun. Түсінемін. Videoga айтайын, yok olsun ayırdı. Мен какая разница, мен жоқ болғанымен мага чалып айтат да. Менен күнде эле келе бермек белем алдыма. Сүйлөштүм деле, 2 күн 3 күн бери адилет деп айткансың, Ben туурабы? şükür atam, şimdi ben bayağı bolğan 5'inde qanday hükümet verdi. Men video alganda бар деген го, çok olmadık da. Osunda kumuş kaçtı. Жок, бирок Alda атмосферадан келип, эмне болду тыйын, ошону айтчы брат. Men ушкан келдим да men. Жок, мен ошого жеткизе атпайсыңбы, мен акча керек Yok, men болду, ушкан ушкан келдим. келдим. Düşünüp bir adam qanday Биз болот. келгендечи мондай сосканы озготуп эле сордур бекип атадың да брат. Yok, siz yok болсун, men düşünüp bir adam. Жок, жок болчу эмес, мына оштон бери келип атам. Ben айтам, men Мен ойнайсың. мындайда, мен силерге окшоп элдин 100 000 долларлап, миллион долларлап алып отурсам, мен отура беретмин, мен делечи. Мен өзүм акчам керек болуп атма, ошон үчүн келип атам. Эртең келип, бир күн келди отурсам, мен деле отура бермекмин. Мага акча керек болуп атат, мен өзүм акчам. Мен ошон үчүн келип атам, ушкан келген жокмун мен. Байыгың жакшынакай келдим алганга, туурабы? Акчаны коюп койгула, машинаны кое албадыңар. Мындай мисал үчүнчү, хотя бы видео макул эми мага барбай эле болчу. Акчаны берип койгула болду. Men çoğutam akşam veremiz, men çoğutam ayır metpas dediler. Урматке ушул кассетачы экөөбүз таанышкандан бери келатат экөөсү. Канча убакыт өттү. Эчтек өзгөрүү жок. Урматке дагы да болсо адамгерчилик менен келип атып, зайылын жазган жокчу Урматке. Мен сизге канча жолу айттым, түшүндүрүп бердим, а. Шунча болот, түшүнгөн, сыйлаган шунча болот, күткөн шунча болот деп. Ана бизди аргасыз кылып атасыз да ушундай адамдаргачы. Мен сизге башынан баштап айттым го, күмүштү бир көрүп айттым. Урмат байке, бул күмүшүңүздү айттым, бул мошенник экен. Сиз менен сүйлөшөйүн деп айттым беле. Экөө сүйлөшкөн эркекчи Урматке деп канча жолу айттым, күмүшкө ишенбеңиз деп. Бул договор сиздин атыңыз турат, сиздин колуңуз, сиздин печатыңыз турат, сиздин фирмаңыз бул. А причем тут күмүш да? Мен ал акча алып төгүп атса, мен да адам суташым керек пе? Эмне болду? Жок, ал эми сиздин өзүңүздүн проблемаңыз да. Биз как это нам касается нас? Бизге кандай тиешеси? Айтып атат, ошону жаап берип коюп, өзүң сүйлөшүп деп атат да мага. Биз күмүшкө алып берген Мен күмүштү мисалы алдамчы адам кылбайт, алдам сейт. Жок, күмүштү эки маштан. Мерде күмүш болсо биз күмүштөн спрос кылат элекпиз. Эки маштан мен көмөктөсүм жок болсун деп, хажат чакырган атайын келип, ал мен сөшөйүн деген ушундай болуп атат. Эмне кылыш керек билем, мен мен таап берем депчи. Анан күмүш салып калып, мына салят турат, мына Муратбек турат. Ошондо күмүш кетип, мен күмүш алдаба, уже алдап бүттүк, алдаба дедим да, ай сендер алдаба тока дедим да, жастап. Урматке мен сизге башынан баштап отурдум. Күмүшкө вообще анын сөзүн Алдава дедим. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Менин видео жаздырууmun себеби төмөндөгүдөй. Баарыбыз билгендей, мамлекетибизде алдамчылык жана мошенничество фактылары кескин түрдө көбөйдү. Мен дагы ири өлчөмдөгү алдамчылыкка жертва болдум. Чоң суммадагы акчамды алдаттым. Ошол себептүү мамлекетибиздин президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып кетмекчимин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен жана менин бир туугандарым жалпы үй бүлөбүз биригип, ортодон акча чогултуп, атабыздын үй бүлегине унаа белек кылалы деген жакшы ойдо, жакшы ниетте Урмат Автотрейдке, Урмат Бекболиевке барып, Lexus LX 700 үлгүсүндөгү автоунааны Түштүк Кореядан заказ бергенбиз. Өз учурунда Урмат Бекболиев аталган үлгүдөгү автоунааны 118 000 долларга баалап, жарымдан көбүрөөк сумманы 64 100 доллар жана ошондой эле 50 000 сом депозитти бизден алган. Урмат Бекболиев ал сумманы алгандыгы жөнүндө менде бардык тиешелүү далилдер бар. Андан тышкары Урмат Бекболиев биз буйрутма берген үлгүдөгү автоунааны 30 күн аралыгында алып келип берүүнү бизге убада кылып, биз менен келишим түзүп, бизге сөз берген болчу. 30 күн аралыгында биз машина келбегендиктен Урмат Бекболиевке байланышканыбызда, Урмат Бекболиев ар кандай себептерди айтып, дагы жарым айга, андан кийин 1 айга созду. Мен жана менин үй бүлөм Урмат Бекболиев мындай өңүттө алдамчылык иш алып барып жаткандыгына көзү жеткенден кийин машинаны эмес, акчаны кайра ордуна коюуну талап кылганбыз. Урмат Бекболиев ошол учурдан бери азыркы күнгө чейин 4 айдан ашык убакыт өттү общий. Азыркы күнгө чейин ар кандай жаман убадаларды айтып, жалган сөздөрдү айтып, ар кандай шылуундукка салып, азыркы учурда же машина жок, же акча жок, бизден качып жүрөт. Ошол себептүү урматтуу ажообуз, урматтуу төрага, сиздерден аталган Урмат Бекболиевдин мыйзамсыз аракеттерине тез арада мыйзам чегинде чара көрүп, юридикалык баа берип,
менин Урмат Бекболиевке алдаткан $64.100 акчамды жана 50.000 сом депозитимди, андан тышкары 4 ай аралыгында кеткен моралдык чыгымдарды камсыздап мага кайтартып берүүңүздөрдү сиздерден суранып кетем. Мен Кыргыз Республикасынын жараны катары мен терең ишенемин, менин укуктарым, менин имуществом мыйзам чегинде корголгон деп. Мен көп убакыт өткөн соң Урмат Бекболиевке бул аракеттери үчүн тиешелүү органдарга арызданаарымды билдиргенде, Урмат Бекболиев каалаган жагыңа барабыздан мени баары бир камата албайсың деген сөзүн билдирген. Мен бул Урмат Бекболиевдин аракеттеринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекстеринин ири өлчөмдөгү алдамчылык беренесинин белгилери бар деп эсептеймин. Баардык тиешелүү органдарга мен арыздарымды калтырганмын, бирок канча убакыт өтсө дагы тиешелүү органдардын бардыгы бир дагы чара көрбөй, бир дагы юридикалык баа берген жок. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу төрага Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден сураныч. Менин ушул маселени чечип берүүңүздөрдү сиздерден суранамын. Урматтуу достор, ушул видеону көргөн болсоңуздар, тааныштарыңыздарга, досторуңузга же болбосо инстаграмыңыздарда репост бөлүшүп коюңуздарга сиздерден суранамын. Ошону менен эле бирге комментарийге бардык тиешелүү органдарга, укук коргоо органдарын отметка кылып кетишиңиздерди сиздерден суранамын. Бардык активисттерди дагы белгилеп кетишиңизди сиздерден суранамын. Мындай мыйзамсыздыкка биздин мамлекетибизде жол жок. Ар бир мыйзам бузган адам мыйзам астында жооп бериши керек. Менин алдыдагы Анан $60.000 деген бул 600 сом эмес да, туура $60.000 деген бул 3 ай айлатса чоң. Эң туура. Мен деле көрмөк, мен деле сиздерге акча берсемчи. Анан 2 ай оборот мен бул өзүнүн эмес. Анан мен дагы басаба белгилеп атпайм, $60.000 мисалы үчүн менен акылдашканда, мен мындай жөн эле көчөдө жүргөн бирөө болсо, мен демекмин, мен воздухка кетип атат депчи. Именно Урмат ушул Бекболиев Урмат экен дегенден, ал киши ушунча эмесин $60.000 үчүн төгүп кетти. Анын бакта 3 кызы бар, неден авторитети бар. Азыр акча эмес кадырбак сүйлөп койгон убакта туурабы? Анан ошону айтып атпаймынбы, азыр урушпайлы, талашпайлы. Мындан кийин деле бир жерден болсо бир жерден кезиге турган адамдар, может кезип жүргөндөрбүз. Анан азыр болду, сөздү кыскарталы. Мен өзүм акчаны жашоомдо биринчи койгон киши эмесмин, бала эмесмин, кичинекей андай эмесмин. Мен эч убакта мен адамгерчиликти мындай бир эмени коем биринчи, ответственность коем. Ушундай болуп калыптыр. Мен именно бирөө кылса дагы күйөө балам ушуну ашып калыптыр. Күйөө баламды өлтүрөмбү, сөгөмбү, бул жерде. Мындай кылалы Урматты. Аякта деген. Ал Күмүшбек негизи аны мен тааныбайм да, чындап ал мындайча айтканда, ал мисалы үчүн лично Күмүшбек иштеп атса мен заказ бербейт элем. Мен аны тааныбайм дагы, мисалы үчүнчү. Анан мындай эле кылыңыз, акча сизге келген, колуңузга санап берилген, наличка мисалы үчүнчү. Ошону бизге берип коюңуз, болду, биз кеттик азыр. Могул азыр түн менен тигинде болуп калдым, болуп калды деп бергенде вообще бизге эме жок да. Акчаны алабыз, кеттик, болду, сизге ыраазычылык. Башка сөз жок. Эми мындай да, мен өзүм личный акчам болсочу, мен ачык айтайын, сагачы. Буга чейин эле берип койбоптур, мен компанияда баарды ойлоп коюш керек. Личный акча болгон үчүн подарка болуп атасыздар, кызыңызга туурабы? Андан соң түшүп атам. Баарды ойлоп коюш керек. Ойлойт, мен аябай түшүп атам. Ушул Урматтын компаниясында ушундай бир эме жок деген, ал сенин үй бүлөң ачымын болуп калган. Любой да, койчу, ошондо кантип $60.000 чыкты экен, жөнүнө берип койбой, өзү чугубайлы, мындай эме жок эле алган акчасын берип койбой депчи. Эми андай Азыр ошондо Күмүш байке чалыңыз. Азыр жок, чалыштын кереги жок, Урмат брат өзү чечет. Мен десем, эмне кыласыз азыр? Эмне деген тазыр? Убакыт керек. Жок, бүт албайбыз Урмат брат. Жок. Бүт албайбыз. Бөлөк вариант жок, башка вариант. Сиз анда бир үйүңүздү, бир нерсени бизге нотариально өткүзүп бериңиз анда. Ал жактан да эме жок. Бираз убакыт керек. Жок, азыр мисалы үчүн мындай да, биз $60.000 тупо эле сизге ишенип отурабыз, Мисалы үчүн азыр бизге мындай кылыңыз, кымбат машина же бир эмеңизди бизге бериңиз. Аны айдабай пробегин сүрөткө тартып коебуз, алып барабыз, эме коебуз. Графикка жазып бересиз. Мен ушундай $60.000 алгам. Качан коюп берем, ошондо алып кетем машинаны деп жазып бересиз. Болду, вопрос решен. Биз да уверен отуралы. Биз да жөргөйтөп улам күндөгө офисиңиз такылдатып өрбөйлү. Машинаңыз бар турабы? Мисалы үчүн кызыңызга личный өтпөйлү, өзүңүз жооп берип атасыз да. Бир жакшы бир кымбат машина же үй коюп бериңиз. Ал үйлөрдө эле ошондой турат. Биз анысына тийбейбиз. Чогуу кылтайбыз, печаттайбыз, болду, документ полный бизде турсун, бүтүп берели. Ошондо сиздин интересиңиз болот, чуркаңызга Урмат байке турабы? Бул чисто кыргызча эле жакшы чечилип атат да, эч кандай лишний кеткен жок.
3 ай 60 000 доллар істеді тұрды. Дагы да тұрады. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Комментарийде жазып аткан якобы эркектерге кайрылып кетким келет. Эркекче эле бүтүрбөйсүңбү деген комментарий калтырыптыр да. Бардыгына эркекче деген кандай деп суроо берсем, бирөө дагы так жооп бербеди да. Эркекче деген негизи кандай түшүнүш керек буну? Ушул именно менин ситуациямда да. Эркекче деп туруп мен өзүм барып самосуд кылып, кара күчкө салып, мыйзамсыз жол менен өзүмдүн акчамды алып алыш бул эркекчиликпи ошондо? Же не дегеңер келип атат ошондо? Кандай түшүнүш болот буну? Же болбосо 5 ай болсо 5 ай, 5 жыл болсо 5 жыл күтүп отура бер, каалаганда берет, болгондо берет деп отура берген бул эркекчиликпи? Кандай түшүнүш болот? Мен бирөөгө 65 000 доллар берип алып, смело отура бере турган анчалык деңгээлге жете элекмин да мен. Тем более анын бардыгы менин акчам эмес. Мен үй бүлөм бардыгыбыз биригип чогултканбыз. Атабызга белек кылып коелу деп барыңар эле ушундай бир көкүрөгүңөрдө мечталар бар болсо керек, ушул атабызга уна алып берип коелу деп дегенчи. Бу жерде толтура мындай святой эле моменттер болуп атат, анын баарын көзгө илгиңер келбей атат да. Кайса мунун бардыгы мындай ожидаемый эле болгон да, момундай боттордун жазып аткандары, жаштардын жазып аткандары, жана башка адамдардын жазып аткандыгы. Эми бул эл экен да. Эл оозунда элек жок дейт, бирөө туура көрөт, бирөө туура эмес көрөт. Кандай болгон күндө дагы биз силердин, мен лично силердин оюңарды сурап жазган жокмун. Мен пабликтерге чыгардым. Эмне максатта? Менин арыздарыма тиешелүү органдар реакция бербей жаткандыгына байланыштуу ушул видео обращение менен чыгып жатам мен пабликтерге. Өйдө турган адамдарга жетсин, ошолорго жете турган болсо, алар мыйзамдын орношун, мыйзамдын жүрүшүн камсыздап бере турган адамдардын милдети ошол. Президент төлөп береби дейт. Мен президенттин жана төрөган төлөп бергиле, машина коюп бергиле деп обращение каерде кылдым мен? Кызык эле адамдар көп экен, Кудайга тоо кылдым мен. Каерде мен бирөөгө төлөп бергиле деп атам? Мен Кыргыз Республикасынын жаранымын. Менин мыйзамдуу укугумду камсыздап бериңиздер. Менин арызыма реакция болбой атат. Ошону көзөмөлгө алып бериңиздер деген эле сураныч болуп атат бул жердечи. Андан тышкары башка адамдар дагы ушул жака барып акчасын алдатып, мага окшоп ушинтип сызда отуруп калбасын деген обращение бул. Эми негизи түшүнгүзү келген адам бир видеодон эле түшүнөт да, түшүнбөй турган адам 1000 видео чыгарганда түшүнбөйт. Андыктан ошол не десеңер ошо дегиле. Мен маңдай терим менен ысыкта, суукта ал акчаларды тапканмын.